көрсө ошол дагы бир берген тарбия экен да, аталык берген тарбия. Анан кээ бирлерин айтып коем жакын кишилерге, жакшы жагын айтпагыла өзүнө. Өзүнө сын көз менен карагыла. Андай кызды мен жолуктурган жокмун да. Анан кийин ал кызды анан издей баштадым. Кайрачы, уже 2 жылдан кийин. Бизде ушу келе жаткан депутаттык шайлоодо көрөбүзбү? Аны буюрса аракет кылабыз. Муну мен мындай айтканда эч кимге муну каалабайм да. Душманыма да каалабайм дейт. 73 кишини көргөндө абдан жаман көрүнүш болду ошол. Келип айткандар да болду. Ман жебес. Мамда деп койт, ман жебес. Ошондо биз келгенде колго берип койсоң, азыр сенин 5 гектар жериң болмок. Салам достор, бүгүн биз мамлекеттик ишмер жана ошондой эле айыл чарба илимдеринин кандидаты менен ушундай Кооз кыргыздын жеринде таза абада маек курмакчыбыз. Ал Азимович, бир жолу саламатсызбы? Саламатчы. Башынан эле ушул кичинекей кезиңизди чагылдырайлы. Бир аз каякта окугансыз, кайсы мектепте окугансыз ошол жөнүндө? Мен Ош областынын Өзгөн районунун Акжар айылында төрөлгөнмүн, төрөлгөн жерим. Ошол мектепке да 1974-жылы, 75-жылы окуу жылында ошол Өзгөн районунда эле мурда Алга совхозу болчу, кийин 1973-жылы Кыргызстандын 50 жыл атына совхоз деп жаңы түзүлүп, ошол Мырзекен өйдө Карашоро жакка баратканда тоо жактагы айылдар бир 10дон ашык айыл биригип бир жаңы совхоз болуп түзүлгөн. Ошол жерге атам дагы ошо совхоздун директору болуп дайындалып, аны Саламалик деген айылда номер 33 Кызыл Кыргызстан атында орто мектепте барганмын да, ошол жерге барып А деген тамганы ошол мектептен тааныдым. Ошол нөлөбөй класстан баштап 1-класс, ана 5-класска чейин ошол айылда окуп, аны ошол окууга келгенде да эми төрөлгөндө да мамлекеттик кызматкерлердин десек болот, мындай үй бүлөсүндө төрөлүп, атам да ошол чарбада бөлүм зоотехник, селекционер зоотехник, башкы зоотехник болуп иштеп, ал эми апам болсо Кыргызда кыздар институтун бүтүрүп, ал жерден ошол орус тилчи болуп, орус филологиясын бүтүргөн, ошол биздин айылдагы биринчи жогорку билимдүү мугалимдердин бири болчу апам. Кийин 1980-жылы атамды ошо жумушунан ал убакта Союзакта ошондой болчу. Алматыдагы жогорку партиялык окуу мектеби бар болчу да. Орусча айтканда высшая партийная школа деп айтат эле, Алматыйский. Анан ошол жака жөнөтүп, анан үй бүлөсү менен да Бишкекке келип, Бишкекте номер 5 Кыргыз орто мектебинде окуп калдым. Ал мезгилде эми ушу Фрунзе шаары деп аталчу. Фрунзе шаарында бир жалгыз толук мындай кыргыз мектеп болчу да, жалгыз. Калган 1-2 мектеп бар эле, аралаш мектептер бар эле. Анан ошо номер 5те да окуп, ал жерден жаңы балдар менен таанышып, жаңы достор, классташтар болуп дегендей. Анан шаарга келгенде да ошол үйдөгүлөргө дагы бир мындай эң жакшы деген баладан түшпөйүн деп окушка аракет кылып, бул жерден абдан чоң бир тарбия, таалим, сабак алдым да номер 5 мектептенчи. Анан номер 5те да окуп жүргөндө ошол жердеги, ошол мезгилдеги көпчүлүк могу интеллигенциянын балдары окучу да. Жазуучулардын, же бир кинорежиссерлордун балдары мындай көп окушуп, анан алар менен да абдан балдар менен таанышып, бул жактан да көп мен үчүн дагы Бишкекте окуганда чоң сабак болду. Анан 82-жылы атам бүткөндөн кийин Өзгөн райондук партиялык комитетине 2-чи катчы болуп дайындалды. Анан мектепти бүткөндөн 8-класстан мен дагы Өзгөнгө барып эле окуйн анда деп. Анан Кайра Өзгөнгө барып, анан мектепте окуганда да ошол негизги талап өзүңдү туура алып жүр, үлгү болушуң керек деп. Анан ошол 1-класска баргандан баштап эле мектепте ал убакта ошол класскомдо окуйчу. Класском болуп, анан тазалык дегенде кыздардан коркуп эле. Ошондой болуп, өзүмчө да коомдук иштер менен иштеп, ошо кичинекей иштен эле 1-класстан баштап, анан ошол аягына чейин ошондой окудук да. Анан мектепти дагы артыкчылык аттестат менен бүтүрдүм. Ошол 6 медаль менен бүтүрдүм да ал мезгилдечи. Анан бүткөндөн кийин
Тиги атам ал убакта жогорку окуу жерине өтүү үчүн, документтер тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө чарбадан жолдомо алып келиш керек болчу да. Жолдомо алып келсең, ошол стипендияңды да чарба төлөп берет болчу. Кадр даярдоо болчу кандайдыр бир деңгээлдечи. Анан мен да атама айттым, ата, сен бизде райондун борбору болгондон кийин биздин класста да көбүнчө ошол райондук жетекчилердин балдары кыргыз мектепте окучу негизинчи. Анан окуп бала бир-экичөө алган экен жолдомо. Анан мага деле алып бериңиз жолдомо деп айтсам, ошол түшкү тамактанып убагында эле анан туруп моундай бөөнөмөн кармап айтты, балам, сен могу кийимиң кайдан келет, могу нан кайдан келет, билбейсиң, сен бир күн дагы чарбада иштебесең, мен сага кайдагы жолдомону алып берем мен сага депчи. Ата направление болсо жакшы болот экен. Мен уктум дейт. Болуптур, направление болсо мына жашаган совхозуңа барасың. Анда мен райкомдун 2-нчи секретары болуп калгам. Анан жетекчисине киресиң. Анан ал берсе алып барасың, бербесе өзүң күчүң менен тапшырасың дедим. Анан таарынып калды. Анан кийин таарынып калды. Ошентип анан кечкирди, эртең менен таң атты, эртең менен мен ишке кеттим. Бир убакыт эле кабинетте отурсам, эшикти ачып эле кирейинби дейт. Эмнеге киресиң, эмне келдиң? Баягы направленияга. Мен сага кечинде эле түшүрбөдүм беле, түшүндүрбөдүм беле. Десем, анан кийин эшикти жаап койду. Анан секретардан айттырдым, отурсун ошо эшикте күтсүн. Мага эмес, башка 3-чү секретарга кирсин деп. Анан бир убакта эмне болду десем, отурат дейт. Бала экен да, түткөн жок, кетип калдыбы таарынып деп ойлодум да. Анан кийин ошол жерде отуруптур. Анан 3-чү секретарга кирдиби, кирбедиби азыр эсимде жок. Анан мен айттым, кой улум, сен азыр район, өзгөн районда да, районго жакын бир совхозго бар иште. Анан барды менен тааныш дедим. Кылжыйып, анан кийин калды. Кечин үйгө барсам, үйдө отурат, болуп турат, иштейин деп. Сүт товар фермасы бар болчу. Таштак деген участогунда өзгөн. Анан ошо сүт товар фермасында ар кандай жумушчу болуп иштегенден баштап, анан ошол жерден жашоодо жумуш жолумду ошол жерден баштадым да. Эмгек китепчем ошол жерде ачылып, 1985-жылы ачылып, анан ошол жерден июль айынан баштап иштедим. Анан иштеп ал жерде дагы ошол ирим yüздүү малдар болчу эле, сүт товар фермасы болгондо саан уйлар бар эле. Ал жерден ошол бүт документацияны кантип алып жүрүш керек. Ал мезгилде өтө катуу тартип болчу. Ар бир уйдун ошо атайын асыл тукум чарба болчу да, ар бир уйдун өзүнүн китепчеси болот эле. Качан туулду, кайсы номери кандай, анын кулагында номер басат элек, мүйүзүнө номерди күйгүзөт элек. Анан ошо бардык эле жумушка болсо жумшай берчү да. Анан мен ошол жеке зоотехния кафедрасында Михаил Николаевич Лучихин атында биздин академигибиз бар болчу. Могу биздин кыргыз уяң жүндүү койдун автору да, ошол кафедрасында иштеп бир аз. Анан аспирантурага өтүп, Алай районунун Сары Таш айылынын ар жагында ошо Сармоголго бараткан жеринде кататалдык чарбасынын жайлоосу ошол жакта болчу. Алыскы жайлоосу, ошо жайлоого да барып, ал жерде да жатып иштеп, ошол жерде эксперимент жүргүздүм 3 жылга жакын. Анан ошонун жыйынтыгы менен 1996-жылы ошол кандидаттык диссертациямды жактап, айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп жактадым да. Анан защита болуптур, защита кылып алыптыр. Анан молодец деп. Көрдүңбү, ушундай болот турмуш деген. Сен мага таарындыңбы? Таарынгам, азырчы жок. Деп, анан мойнуман кучактап, рахматты айтып, ошентип, анан бул кандидат, айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп калды. Көрсө ошол дагы бир берген тарбия экен да, аталык берген тарбия, чарба моундай болот, элден мындай талап кылыш керек, мындай сураш керек, мындай кылыш керек деген кичинекейден берген тарбия экен. Анан ошол өзүнүн дагы бир чоң бир эмеси берген насааттарынан 96-жылы жана
өкмөт үйүнө жумушка келип калдым. Келгенден кийин анан келдим үйгө, бир 2 ай иштеп келсем анан айтып калып, балам эми өтө бийик мындай базар жерге келдим. Ал жерде жакшы иштеш керек, жакшы мамиледе болушуң керек. Анан эгер колуңдан келсе, элге жакшылык кыла бер. Балдарга жакшылык кыла бер, тааныша бер. Анан бирок бир нерсени айтып коеюн, сен 100 кишиге жакшылык кылсаң, 85и билбейт. Сен ага эч мындай ойлонбо, мына капада болбогун. Ошон 15и билет, ошол сага жетет балам депчи. Анан кийин жашоодо көрсөк, чын эле ушундай айткандай болуп чыкты да. Атаңыздан дагы интервью алган болчук. Аябай мүнөзү күчтүү, катуу тарбияны берген кишилердин катарын толуктайт экен. Сизге ушундай тарбия бергенде катуу кармачу белесизби? Эми атам өтө катуу кармачы, бирок мындай бир дагы жолу үнүн көтөрүп, бир катуураак тилдеп, же мындай деген жок да. Же бир сөгүп, сагып, же кол көтөрүп, андай такыр болгон жок. Бир кандайдыр билем болот, кемчилдик болуп, минтип калса акырын айтып койчу, мындай депчи. Анан ошол эле сага жетиштүү болчу да. Анан элден жакшы мындай отзывдар мага угулуп калат да, мен эл менен көп жүргөн кишимин да аралашып. Анан жакшы жагын айтып коет. Анан кээ бирлерин айтып коем жакын кишилерге, жакшы жагын айтпагыла өзүнө. Өзүнө сын көз менен карагыла. Анан жаш неме мактай берсең, башкача жолго түшүп кетпесин деп, буяктан тыйып турам, мен өзүн айтпайм аны. Анан кээде айтып коем, көп мактаса эл, мындай мындай салкы мамиле жасап кой. Анан мен ушундай экенмин деп оолуп кетпегин деген сөздөрүм бар. 2007-жылы Ош областына областык мамлекеттик администрация башчысы губернатор болуп дайындалып калдым. Анан ошондо келгенде дагы сунуш кылышып, коллектив менен тааныштырышты. Анан кечинdeси үйгө келдим. Келсем, мен мындай бир кандай тосоп кирсем, колун берип учурашты. Ал кучактап өпкөн деле, анан балам куттуктайм. Келгениңе кубанбай, кеткен үйүмдү ойлогум, кеткен күнүмдү ойлогум. Кеткен күнүмдү сен андай ойлош үчүн, башыңды бийик көтөрүп кетиш үчүн таза, элге жакын болуп, чын дилиңен иште, элдин сүйгөнчү болуп иштеп келген да. Анан макулду, бул дагы бир чоң сабак болгон, мындай айтканда. Кийин ойлонуп көрсөк, ошол туура айтылган экен да. Келгенде эмес, кеткенде. Күнүмдү ойлошуң керек, ошону ойлоп иштешиң керек. Кандай болуп кетесиң, башыңды көтөрүңкү кетишиң керек ал жерден депчи. 1996-жылы өз алдынча башкаруу органдарынын ассоциациясына адис болуп келип, ошол ассоциацияны дагы түзүп, Адилет министрлигинен каттоодон өткөзүп, Натсатком, налогтон баарын өткөзгөнбүз да, ошол менин мага тапшырма болуп. Анан 2007-жылы жалпы ошол Кыргызстан боюнча жергиликтүү жамааттарды көтөрүшүбүз керек, жергиликтүү жамааттарды бириктиришибиз керек деп 97-жылдын аягында чоң бир жергиликтүү жамааттардын курултайы деп өткөзүп, анан 97-жылы ошол жергиликтүү жамааттардын конгресси деп бир фондуу уюм түзүлгөн. Анан ошол жерге атайын кичинекей аппарат болуп, 15-20 кишиден, анан аппарат жетекчи болуп, ал жерде иштеп, анан 2008-жылы жайында ошол өз алдынча башкаруу жана агрардык саясат деген президенттин администрациясынын бөлүмү болгон. Ошол жерге мага сунуш болуп калды, ошо бөлүмдүн орун басары болуп иштеп берсең депчи. Анан азырында карап көрсөк, анда жаш бала экенмин, 29 жаштагы бала. Анан барып ошол жерде иштеп калдым. Ал жерден да ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу реформасын жүргүзгөнгө түздөн түз катышып, жана укуктук негизин түзгөнгө дагы түздөн түз шартта болуп калды, катыштык ал жерде. Сизде ушул жогорку кызматка жетишине атасынын, кайын журтунун салымы бар деген сөздөр чыгат негизичи. Анан ушу атаңыздын же Чолпон Баякованын салымы барбы, жардамы? Эми атамдын түздөн түз салымы бар, себеби жарык дүйнөгө жараткан атам, тарбия берген атам, ушул мектепте окуткан, баарын тең өзүнүн насаатын айтып, акылын айтып, тарбиялап ушул деңгээлге жеткизген атам да. Бирок могу кызматка келгенде, түз кызматка келип, бияка келгенде атам андайга киригишпейт өзүчү.
андай түздөн түз келип анан балам монтуп койгон андай деген андай жок да өзү да катуу киши мындай. А бул жака келгенде ошол аңгемелешүүгө кирип, конкурсуна болсо конкурсуна катышып, андан ары эми ошол буйрук экен, өзүмдүн эмгек менен аракет кылдым, ошо менен анан тепкичтен өтүп келдик да. Анан дагы бир эмеси, ушу эме кызматка келип бир жака барам, мен мындай кылып кой дегенде жокпуз да. Ошол жетекчилер өздөрү көрөт, жөндөмүнгө жараша кызматка тияка бар деп, бияка болду өздөрү сунуш кылды, анан макул деп сунуш кылса барып иштеп келдик. Ал эми Чолпон Турсуновна менин кайненемдин эжеси болот. Ооба. Анан бирок ал кишинин мындай бир мен карьералык өсүшүмө же кызматка келишиме мындай эч кандай бир таасири жок да. Бир да биз Куда тарап менен абдан сый, атамдар да сый болчу, менин да ушу тарбиялаган сый болуп, кайын журт менен сый болушубуз керек деп. Анан алар менен кийлигишип мындай айткан жок. Бирок жалпыга малымдоо каражаттардын ошол 2000 жылдардан баштап эле көп чыгып жүрөт. Ой, ошол келди анан күйөө баласын өстүрүп атат. Анан көпчүлүк айтат, ошо Чолпон Турсунов өзүнүн күйөө баласы деп. Жок, мен анын Дарика деген сиңдиси бар. Ошол мен мамам, кайненем ошол Дарика, анан алардын ал эженин эч кандай түздөн түз болгон таасири жок да. Кайрадан көпчүлүк ушул айтып, бул ошонун күйөө баласы мындай деп кээде бут тосулуу да болуп жүргөндөр болгон ошондойчу. А бирок пайда болуп түз ал киши салым кошуп мындай кылган жок. Салымы ошол түз адамгерчилик мамиле. Бүгүнкү күнгө чейин адамгерчилик мамиледебиз. Сиз жогорку кызматта жүргөндө пара сунуштары болду беле? Пара сунуштары түздөн түз мага келип туруп, пара момдай деген андай болгон жок. Себеби мен башында эле жумушка келгенде ар бир кызматка, жетекчилик кызматка келгенде жыйында да ачык айтчумун. Даже акимдерге айтчумун. Могу кызмат үчүн акча албагыла. Кызмат үчүн акча алган бул эң акыркы иш деп, мен бүгүн да айтам. Мунуч себеби мени үйрөткөн ошол Медет Чаканыш да ушундай айтчу, ушундай тарбиялаган ушу мезгилиндечи, кызматта иштеп жүргөндөчү, уюштуруу бөлүмүндө. Себеби сен кызмат үчүн бир адамдан акча алып туруп кызматка кое турган болсоң, ал адам барып туруп ал мамлекет үчүн да эл үчүн иштебейт. Ал өзүнүн чөнтөгү үчүн иштейт. Биринчи өзүнүн кетирген акчасын кайтарыш керек да. Ал кайтарганда жөн өзүнүн акчасын эмес. Ал деген 2 эселеп 5 эселеп алам дейт да, ушул экен дейт да. Ошондуктан андай башында эле айтып, мага түз келип туруп пара ушу бир сунуш кылып мындай кыла алышкан эмес. 2008 жылы, жаңылышпасам 5-октябрда болчу. Ошол түнкү саат 11-лерде кабар келди, 11:30-дарда ошол Бура айылында жетиштирүү болуптур деп атат деп. Ал мезгилде телефон жок. Уюлдук байланыш эмес, жөнөкөй телефон да жок ал жактачы. Келсек 73 киши каза болуптур ал жердечи. Анан биз келгенде бир 2-өн эле куткаруучулар куткарды. Анан экөө больницага кеткен, больницага жөнөтүп, анан келсек бир дагы мындай түш турган үй жок. Бир гана илгерки финский үйлөр деп койчу, ошол финский үйлөрдөн бирөө гана мындай жарака кетип туруп калган экен. Анан ошол жерге 73 кишини көргөндө абдан жаман көрүнүш болду ошол жердечи. Анан бияктан өзгөчө кырдаалдар министри Камчы Кыдыршаевич болчу, анда Камчы Кыдыршаевич келип экөөбүз туруп ошол жерден анан туугандары келип анан сөөктү жууш керек да. Анан жакшы биз областтан чыгып атканда ошол кепинден бир 2000 метрде кепин ала келгиле дегенбиз. Бир 40 тонна көмүр алып келгиле дегенбиз. Алып келип анан ошол финский үйгө эки жагына 2 керебет коюп алып, анан сөөктөрдү жууй баштады да кишилер ошол жердечи. Түштөн кийин бир 3:30-да баштаган. Ошо бир 8 сааттай жууду, только жууду да ошол сөөктү. Жуу менен кепин коруп, кийиз коруп тизе бердик. Анан ал жерден тууган уктар ыйлап отурушат. Анан Камчы Кыдыршаевич экөөбүз бөлүштүк. Анан сиз палата ичинде городок куралык. Тез аранын ичинде деп, ал түнү менен ошо МЧСтин балдары да аябай жакшы жардам беришти. Ошол жерден ошо жергиликтүү калк менен бирдикте суунун аркы бетине атайын бир жер таап, ошол жерге анан палаткаларды кура баштадык. Тиги ыйлап аткан палаткасы бар, кичинекей бар. Ошол жерде 1 айлык баладан 80ден ашкан аксакал кемпирлерге чейин каза болуп калып ал жердечи. Анан ал киши мен айттым, мен бияктан жуудуруп туугандары келген сага жөнөтө берем, сен тияктан тосуп ал.
тоз алып чай берип ысык тамак берип аякта отургуз деп аларды жайгаштыра бер деп. Анан ошол түнкү саат бир 11:30 сөөктөрүн жуудуруп бүткүздүрүп, анан бирден гана тууганын калтырып, анан калганын ошол палаткаларга алып барып, өзүбүз да барып, ошол жерден алар менен алар ичкен чайды ичип, нанды жеп дегендей алар жаткан жерге жатып, ошо камчы кызыл шаш менен ошол жерде жүрдүк. Ошол күндөр кыйын күндөр болду. Анан алар эми жайын даярдашта абдан чоң татаал болду да. Себеби абдан таштак жер экен. Өзүнүн жайы да толуп калып, анан жаңы жерге коймой болуп, аксакалдар менен сүйлөшүп чечтик ал жерден. Анан алып келип берки Сары Таштан, Талды суудан 200 бала алып келип жергиликтер менен каздырсак дагы ошо түшкө чейин, мисалы үчүн 5-6 саатта болгону бир 17 жайды даярдашты аларчы. Биякта дагы 56-сы бар да. Анан кандай кылабыз деп ошол жерден имамдарды ала келгенбиз, карларды. Алар менен ошо айылдын имамы менен сүйлөшүп, анан айтты ошол экскаватор менен казып, анан эки жагына, бир жагына туугандарды койсо болот мындай депчи. Анан ошону аргасты уруксат алып элден дагы антпесек казганды эле 2-3 күн казабыз. Эртеси күнү уже жерге беришибиз керек болгон. Анан ошондон жакшы жолду жасап аткан жана Кытай жолду оңдотушпады, ошолордун экскаватор экен. Ошо менен 2 траншея каздырдым. Анан берки балдар 2 жагын жайларын даярдап, анан ошол жерден анан эртеси күнкүгө даяр кылдык да. Ошондон 7-синде мамлекет башчысы да келди, президентибиз да келди, өкмөт мүчөлөрү келди, бүт жетекчилик келип, ошол жерден анан жаназасын окуп баарыныкын бир нече машинеге жүктөп, эми ал жерде картинаны мындай көрүш керек да, мына эме абдан оор болду. Элди да көрүп ал жерден анан алып келип ошо жайына алып келип жерге берилди. Ал жерде азыр да мына соцсеттерде кээде чыгып калат го, мындай чыккандачы. Курманбек Салиевич бер жагында мен отурам, бер жагында Камчы Кыдыршаев отурат. Ошол жайында мүрзөдө да, көрүстөрүндө болгон сүрөт болчу да бул. Элди жайгаштырыш керек, палаткада да суу абдан. Анан ошол жерге берип атканда, анан ошол Камчы Кыдыршаев менен сүйлөшүп, анан суруш болуп калды. Ушул контейнерден үй кылса болот экен деп, ага чейин мындай болгон эмес. Мындайчы. Анан ошол 40 тонналык контейнерди 2-ге бөлүп, бир комнаттан үй кылып берсе болот экен. Анан же болбосо ошо 40 тонналык контейнерди ортосуна 2 комнат үй кылса болот экен деп, анан ошол жерден МЧС өзгө ички кырлар министрлиги айтып калды. Биз ушуну жасап берелик. Канча убакытта 1 айдын ичинде бүтүрөбүз дедик да, бир 2 жума, 3 жуманын ичинде депчи. Анан ошол сөзүндө туруп 1 айдын ичинде ошо 5-13 ноябрга чейин дейинчи, ошол бардык ар бир үй бүлөнү контейнер үй менен камсыз кылдык да, ал жердечи. Анан контейнер үй жакшы, ичи жылуу, печкасы да бар, жашаса болот ал жерде. Анан бир мындай жана барачныга окшогон үй катары кирип жашайт го, 2 бөлмөлүү үйдөн дагы биздин ишкерлер келип бул жактан салып берди. Ал жерден да үйдү жаңылышпасам бир 20дай үй бүлөгө алар салып беришти. Анан элди ошо менен камсыз кылып кыштан алып чыгып кеттик да. Анан кийинки жылкыга биз кыргыз өкмөтүнүн чечими менен ошо өкмөт өзү салдырып берди. Жана сборно щитовой үйдечи, ошол Кытай мамлекетинен алып келип, анан ошол 5-октябрга чейин бүтүрүп беребиз дегенбиз. 5-октябрга чейин бүтүрүп берип, анан лентасын кесип, анан элдерди кийиттик да ал жергечи, үйлөрүнөчү. Кирип, анан ошол мезгилдеги эң мындай оор, кыйын мезгилдер ошолдо болгон да, кыйналганбыз чындыгында. Шем андайды элдин да кайгысы болду. Бир эле мезгилде туруп эле кийин тиги больницада да экөө каза болду, 75 киши жок болуп калат деген абдан да Кыргызстан каймекенде оор күндөр болгон ошондочу. Бул дагы мына губернаторлук кезде баштан өткөн, ошондо да уюштуруп жумуш алып барганбыз. Эми ага да нуралыктар билет го дейм, баа беришет. Анан ошол Папанда да жер титирөө болгондо, Нурада да болгондо бир эле нерсени айттык да, ага чейин келгенде эле чатактын баары гуманитардык жардам келген экен да. Алар келгенде эле келип эле анан бул алып алды, бул жеп алды, мынтип алды. Анан биз Папанда эле айттым барып. Аким дагы айыл өкмөт айыл башча килигишпейсиңер. Азыр могу жерде турган эл өзүңөр элдик комиссия түзгүлө. Папанда да Нурада да ошентик да. Бул жерге 15 кишиби, 25 киши болобу, 30 кишиби, канча киши болсо кирсин каалагандардын баары тең. Жашы да, карысы да, аялы да, эркеги дагы
Анан ар бир айылда бар эми кээде жарык жөнүндөгү адам болуп жаралганына нааразы кишилер да бар да кээдечи. Ошолор да кирсин баары дедик да, кирип ошолор кирип өздөрү көрсүн. Анан эң негизгиси айылда кимдин Бишкекте 2 квартирасы бар, Ошто 5 квартирасы, 3 машинеси бар, 1000 топозу бар, же кою бар, силер жакшы билесиңер. Айылда кимдин бир мындай улагы да жок үй бүлөлөр барында, багар көрөр жок, кыйналган үй бүлөлөрдү жакшы билесиңер. Ошондуктан өзүңөр акыйкат айтып туруп, колунда барларына мындай жардам болсун, колунда жокторуна мындай жардам болсун деп туруп өзүңөр чечкиле, чечим силете деп, анан бардык келген ошо жардамды ошолорго өткөзүп бергенбиз да. Анан ошентип чечкен, ошондо чечкенбиз да. Сиз ушу Ошто иштесеңиз, достор бар, туугандар бар дегендей, жеке маселелер менен келип, сиз аны аткарбай коюп, тарынычтар болду беле? Кандай болгон? Туугандар менен деле, досторум деле келгенде, мисалы үчүн болду, келгендер болду, мындай болду. Бирок мен туугандарыма көп келген жокмун, сразу айтышым керек. Мүмкүн атам, апама келсе да такыралы киригиш эмес, айтчу жок мен жумушуна киригише албайм деп. Анан достордон да келгенде колуңан келсе, мыйзам чегинде ошол боло турган болсо жардам берчүбүз. Анан жок, колуңан келбейде мыйзамга каршы келе турган болсо, мындай болсо анда ачык эле айтам, ал болбойт, момундай деп элечи. Анан даже мындай да болуп келген, кээ бирде болуп келген, ал мезгилде жана келсем эле жер чатак экен да, ошол папамдыктар жер бересиңер дейт, мисалы үчүн да, учарлыктар бербейсиңер дейт, бияктан ишкабандыктар чыгат, эмнеге бербейсиңер дейт караштарчы. Анан митинг күнүгө келишпиз учур. Анан 2008-жылдын январда эле коллега өткөзгөндө мен областта жөн эле жарыя кылып койдум. Биздин областта мораторий жер берилгенге себеби болгону биздин улуттук фонддо, ошо кайра бөлүштүрүү фонду дечи ал мезгилдечи, бир 56 000 гектар жер бар экен да, суулуу кайрага бириккен да. Анан ошонун биз 1,5 жылда 3,5–3600 гектар жерин берип алып турбуз да. Эгер андай темп менен баарына келгенине бере берсек, анда келечек муундар балдарыбызды эмне менен багабыз? Аны эгин эгиш керек, ал жерден деген пайда көрүп алыш керек, баарына үй бүлө салышыбыз керек болуп калган. Ошону айттым, мораторий кылабыз, мага келбегиле андай маселе менен депчи. Анан кийин келгендер да болду. Ой, шуну берип кой, мынтип кой, могу жерге кол коюп берип койсоң, анан мен мынтебиз, анан сага да мындайдын бөлүгүндө беребиз дегендер да болгон. Анан айттым, жок балдар, мен андай оюнду ойнобойм. Мораторий мага келбегиле мындай маселе менен депчи. Анан кээ тарынган деле болгондур, мүмкүн. Тарынган деле болду, себеби кийин 2010-жылы жана окуялардан кийин мен да айттым, эми эс алайын, азыр иштебейм деп, саясатка да аралашпайм деп, анан отурганда келип айткандар да болду. Нан жебес, нан жебес деп койт, нан жебес. Ошондо биз келгенде кол коюп берип койсоң, азыр сен 5 гектар жериң болмок, анан азыр жырга отурмаксың, мынтпексиң. Анан ошол жерден ал балдарга да айттым, ой балдар, бүгүн алып келсе мен бүгүн да кол койбойм андай нерсеге депчи. Себеби ар бир кишинин жашоодо өзүнүн баалуулугу бар. Өзүнүн кандайдыр бир максаты бар мындайчы. Сен үчүн мисалы үчүн ошол $1 миллион жасап алсаң, жашоодо кеткен ошол болсо баалуулугуңа, мен үчүн ал баалуулук эмес. Бүгүн да келсе кол койбойм, бирок мен бүгүн ошол Ош областына барсам 484 айыл бар. Ошо 484 айылдын кайсыл айылына барса дагы келип ушундай жолугалык десе келет. Канча киши бол, 50 кишиби, 100 кишиби, 200 кишиби, 500 кишиби. Анан келгенде ошо элдин астына чыгып башын бийик көтөрүп сүйлөп, айтып, аягында момундай төрмес болуп атат деп даже сын пикирди айта аласың. Мен үчүн ушул жашоодо менин баалуулугум сенин жанагы айтып аткан ак чаңган жериңен меники бийик турат депчи. Ушундай дагы мезгил болгондо келип ушуну айткандар дагычы. Ал Азимович, ушул мен билгенимче жубайыңызды дагы студенттик күндөрдө жолуктургансыз. Кандай жолугуу болгон? Биринчи карап эле ушул менин жубайым болот деген сезимдер болгонбу сизде? Мен жубайымды биринчи жолу көргөнүм ошо биринчи курсту бүткөндө го дейт. Биринчи курсту бүткөндө, экинчи курста жаш кез келгенде жаш кез болчубуз. Анан ошол ал убакта эми жаш балдарыбыз медициналык институтта дагы ошо досторум иштейт, окуйт болчу, ошол жерде окушчу. Анан ошолорго келип кээде келчүбүз атайын кыздарды көргөн. Кандай кыздар окуйт экен, мединститутта жакшы кыздар бар экен депчи. Анан келип ошол жерден карасам, ошол татынакай бир кыз өтүп баратат, ак халат кийген. Анан көрүп эле тиги досторго айттым, могу сон экен го, аяк татынакай экен, тааныштырбайсыңарбы десем, ошол бир досум айтып калды, бул менин бир группалашым менен
дружить этчи, дос болуп жүрөт, мага ыңгайсыз болот мындай депчи. Анан карап биринчи жолу көргөндө ошондо көргөм. Анан кийин жана 90-жылкы окуя болгондон үйдө да мен улуу болгондон кийин үйдө да апам айта баштады, аябай балам үйлөн, эми азыр момундай заман болуп атат, кандай болот? Сен да тоюңду көрөлүкпүз, мындай бололук деп. Анан андай кызды мен жолуктурган жокмун да. Анан кийин ал кыздан издей баштадым. Кайра уже 2 жылдан кийин мындай айткандачы. Ал кезде телефон жок. Телефон жок. Анан барып ошол бирок билем, жана балдар аркылуу кайсыл курста окуйт, кайсыл факультетте окуйт, группасын билип алып, анан барып расписаниясы болчу, расписаниясын көрүп алдым. Анан көрүп алсам, бул менин үстөм ар жерде окучу да. Анан булар могу номер 2 шаардык больницада, жана Шапак Эмират жанында больницада сабак алып атыптыр. Анан карасам саат 2:30 бүтөт экен, анан 2-лерде келип күтүп турдум. Анан күтүп турсам эле бир убакта сабак бүтүп чыкты. Чыгып келаткандан барып эле анан өзүм тааныштым. Ошо мен ушундай таанышып, алда таанышып калдык. Анан экөөбүз сүйлөшүп кеттирбиз. Автобуска да отурбай ошол жерден Шампан комбинаттан могу физкультурный институттун жанында жашайт экен да. Ошол жерге чейин экөөбүз жөө келдик. Жөө келип сүйлөшүп. Убакыт өткөнү билинбей кетти. Убакыт өткөнү билинбей эле канча эми көп да, узак жер, узун жерде. Анан келип ал жерден тааныштык. Анан эртеси күнү дагы жолуктук. Анан күнүгө жолуга баштадык ошентип. Анан 3-чү күнү жолугуп тигемеге бир жака барышыбыз керек эле. Анан досторум менен да жаш балдарды тааныштырып калдык. Тааныштырып анан көргөндө балдардын досторумду айтып калды. Ой, сом экен, анан айттым балдарга. Балдар бул кыз мен кааласа да каалабаса да баары бир мен бул кызга үйлөнөм. Такыр болбойт десе алга чыгып кетем деп тамашалап койдум. Мурдасы түшкөн жигит эмне болду эле ошондо? Деп мен кийин муну өзүнөн сурадым да. Көрсө ал жигит менен мындай сүйлөшкөндө эле жигит эмес экен. Анан тиги досторумдун өздөрү каалаган окшойт, ал кыз менен таанышкандычы. Анан мени конкурент кылып акырын деп анан ошондой дептир да, кийин күлүп атпайбыз да эстеп. Анан ошентип экөөбүз сүйлөшө баштадык. Канча жашта элесиз ошондо? Мен ошондо 21 жашта болчумун. Жубайыңыз? Жубайым да 21 теңиз экөөбүз. Анан ошо менен экөөбүз дос болдук. Дос болгондо да бир кызык окуя болгон. Бир 3-4 күн жакшы дос болуп жүргөндөн кийин анан 5-чү күнү такыр сүйлөшпөй койду. Кайра тарынгандай болду. Артынан келем, кайра үйүнө келем, чалам, мондай кылат. Анан мен да эртең менен 6-та туруп алып 7-де сабакка кетип аткан үйүнүн астынан күтүп отурам. Кетип атканда. Анан чыгат экөө артынан ээрчип алам. Сабагына чейин узатып барам. Тиги болсо такыр сүйлөбөйт. Эмне үчүн тарымталдыңызбы? Бир жумадан ашык ушундайчы. Эми бир кыз кылыгы менен дейт, мүмкүн ошондо өзүнүн бир кылыктары тургандай билбейчи. Анан бир күн бир жумадан кийин да келе бердим. Анан бир күн карасам эртең менен чыгып баратат. Анан карасам о жеринде чачында мындай кичине тиш жугуч немен мындай болуп калды, шашылып аткан көбөтөчү. О жерде калып калыптыр да. Анан баратам чачымда оңдойн, сен колуң мындай кыл деп, мейли колумду татайын, бирок сен могу пастан алып кой, уят деп каза каткырып күлчү эле. Анан ошо менен экөөбүз анан кайра эмес, бир дос болуп, жакын болуп сүйлөшүп, анан көпкө созгон жокпуз. Бир 2 айга жетпей эле мен өзүм сунуш кылдым ушундай. Мен ата-энелерим келип, сен ата-энең менен таанышып кетсе кандай болот? Мындай десем анан жөн элеби деп, жөн эле деп. Анан ошо менен ата-энем күтүп аткан аябай чалсам эле учуп келишти. Ошол эртеси күнү барышып, анан куда түшүп барып. Анан уже эртеси күнү келгенден кийинки жолукканда тамашалап айтат. Сен эми жөн эле дебедиң беле деп, ата-энелерибиз бири-бирине жаккан окшойт. Алар өздөрү эле сүйлөшүп коюптур. Ой, мондай кылабыз, анан мында сөйкө салганы келгиле, анан мындай да свадьба тойду мындай кылабыз дешип ошентип. Анан күлүп анан эми өздөрү сүйлөшүп алсын, эмне кыласыз тамашалап. Анан 3-ноябрь 1990-жылы бүт өзүнүн орду менен, жол менен, салт менен дегендей сөйкө салып, үйдөн келип алып кетип, анан ошондон үйлөндүк. Үйлөнүп жашадык. Ал да студент, мен да студент. Кандай жашоо болду ошондо? Кыйынчылык болдубу? Кыйынчылык болду. Биринчи күндөр эми эртең менен экөөбүз тең жаш балдар экенбиз мындай карасак. Окууга барасыз. Окууга барабыз, эртең менен турабыз, кетебиз. Ал келет, үйдү карайт, тамак кылат, мындай кылат. Анан кечинде
кайра ушундай анан биздин балдар достор болчубуз да мындайчы бир 5 бала студенттик жакын достор элек. Анан келип эле бизге сеп берди да. Бергенде мебель чогултабыз деп эле шылтоо чогула беребиз биз. Бир кухнянын бир күн чогултабыз. Спальный кабинетти бир күн чогултабыз. Ошондон аябай жакында жүргөнбүз да ошондо. Жубайыңыз менен мамиледе жанактай романтикалык мисалы үчүн кечелерди уюштурат белесиз? Жаш кезибизде көбүрөөк уюштурат элек. Жаш кезибизде ошол келинчегим менен балдарыбызды алып алып бир достор бар эле. Көп кыдырат элек келип ушул алар чагада көп келип кетет элек. Шаардын четине чыгып, деги чоңкур жакка барып, суунун боюна барып, дем алыстан жүрүп барып келебиз, шашлык жеп отуруп дегендей балдарыбыз менен эс алдырып, келинчектерибизди кичине бир сыйлап ошондо келип жүрдүк. Анан ар бир өзгөчө туулган күнүмдө 8-мартка өзүнчө бир мындай бир белек кылып берип, мындай бир баалуу эмес. Эртең менен мисалы үчүн уктап атсам мындай гүл коюп койчумун, эрте туруп алып. Кофе в постель деген болчу беле? Жок, кофе в постель эмес, бирок ошо гүл коюп коюп, мындай бир белекти алып келип, көзүн ачканда жанында турган. 2001-жылдардан башланган ошол келинчегим дагы акылдуу аял болчу менен ошол айтты, ал бир үй бүлөдөн эми бирөөбүз болуш керек. Мен өзүмдү сага арнадым. Бардыгын мен бүт сен үчүн бардык шарттарды түзөм. Сен биздин жашообуз үчүн үй бүлөдөгү дагы ошол кутуу болуп дегендей баарын түзөм да. Сени мен мындай көтөрүп түртө сен шартыңа түзөм жашооңо депчи. Ама ошентип ошол жерде эң көп мындай үйдөгү дагы кутуу болуш, аял кутуу да үйдүнчү ошол мен терең ыраазымын ошол бардык шартты түзүп. Анан эң негизгиси балдарын белек кылып берди. Ошол. Кийин могу өзгөчө мамлекеттик кызматта, саясий кызматта көбүрөөк иштеп калгандан кийин келинчегим менен деле мисалы үчүн бир жактарга көбүрөөк барганда убакыт азыраак болду. Шуну айтыш керек. Отпуска мезгилинде дагы кээде сырт жакка барып кел дегендер болот. Мен андай деле биз чогуу бара алган жокпуз. Мүмкүн бир жолу барып келдик мындайчы. Так эми балдарым өздөрү мүмкүн барып келгендир, бирок мен өзүм да чогуу болуп тияк бияка алып барган көп бара алган жокпуз да, себеби мамлекеттик кызматта көбүрөөк иштеп калдык. Жубайым 2014-жылы ошол сыркоолоду. Анан эми анда ойдо жок эч кандай. Анан ооруканага барып ошо диагнозун койдурсак, ошол онкология экен да. Ошо онкология экен, ошол рак оорусу менен ооруп калды. Анан укканда дагы өтө мындай суук кабар болду да, абдан мындай. Муну мен мындай айтканда эч кимге муну каалабайм да. Душманыма да каалабайм дейт го, сөз айтканда. Эч кимге каалабайм мындай. Кудайдын атын бетин аргысын, бир да үй бүлөгө мындай бербесин да. Анан ооруп калды. Жактан анан дарылай баштадык. Сырт жакка да алып барып дарыладык. Көрсөттүк врачтарга, жакшы болуп калат деди. Анан 2 жылдай мына жакшы болду, уже бүттү деп, жакшы болуп калды, айыгып кетет деп эле жакшынакай эле жүрдүк, кайра жумуштан чыкты. Анан 2016-жылы июль айында кайра акыбалы оорлоша баштады да. Анан кайра докторлорго алып барып көрсөтүп, анан операция болду. Анан операциядан кийин эле ошол 38 күндүн ичинде жок болуп калды да. Жакшынакай. Кеткен операцияга дагы өзү кирип кеткен жакшынакай. Анан чыкканда ошол кийин болбой калды кийинчи. Анан эми тагдыр ушундай экен, абдан оор күндөр болду. Жоготуу, чоң жоготуу бул кайгы. Анан уулум анда иштеп калган, окуусун бүтүп. Кызым болсо мектепте окуучу. Анан ошол өзгөчө кыз баланыкы өтө оор болот экен, мындайчы. Анан биринчи күндөрү күнүгө апасын эстеп ыйлайт. Анан убакытта ошол баарын дарылайт экен. Кийинчерээк жумасына 2 жолу, 3 жолу ыйлайт. Анан дагы бир эмес нечеси ушуну абдан да катуу тийип калды. Мектеп бүтүп атканда жана выпускной болот эмеспи? Ошого барат дегенде отуруп айтат: "Ата, мен барбайм" деп чечтим деп. Анан эмнеге барбайсың кызым, сен барышың керек. Бул деген өмүрүңдө бир жолу болуп турган нерсе, сен баары тең апалары менен болот, мен апам жок болот депчи. Анан айтып
кызым мен сенин апаңдамын, мен атаң да мен болом. Баарын тең мен шарт түзүп берем сага деп анан алып барып мен айттым да, түшүндүрүп айтсам макул. Анан ошо выпускнойдо баарыбыз бүт туугандары баарыбыз барып колдоп ошол өзгөчө биринчи 1-2 жыл өтө оор жылдар болду да. Анан кийин ал да чоңойду, кишинин акылына кирди, өзү да түшүндү жашоонда. Анан көрүп ошо атасына да эң жакын кыз бала дейм. Мага да абдан жакын ошо кызым, уулум эми кээде бир жума деле сүйлөшпөй калабыз. 10 күн 2 жума деле. Кызым 2 күндө бирден чалып сөз ата кандай, ата ден соолугуңуз жакшыбы, эмне мындай деп турат да кыз бала. Абдан мээримдүү, кызым жакшы буюрса. Кудайга миң мәртө ыраазымын. Уулума да кызыма да ушундай бергенде. Сиздин келечекте президент болоюн деген оюңуз барбы? Жок, эми бул кандай десем, баары тең Кудайдан да булчу. Анан мен именно президент болом деген андай оюм жок. Президент болом мындай деген. Бирок өзүмдүн Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн кайсы жерде керек болсом, ошол иштеп берем деген оюм бар. Иштесем деген оюм бар, иштеп берем деген өзүмдүнчү. Бул аткаруу бийлиги болобу, же мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, кайсы жак болсо дагычы. Эгер мен тажрыйбамды, бүгүн биздин анча мынча тажрыйба алдык, өзүбүздүн билимибизди, маданиятыбызды дегендей муундан өткөзүп бериш керек да. Кийинки муунгачы. Хобби жөнүндө сүйлөшсөк, кандай хоббилериңиз бар? Мисалы, эл билбеген футбол ойнойсузбу, волейбол ойнойсуз, Негизи кызыккан волейболго көбүрөөк кызыктым. Мектепте окуп атканда ана волейбол ойноп, ал жерде да тренерибиз бар эле, Нурмагат агай деген, Токтоболот Нурмагат деп. Ошол агайыма абдан ыраазымын. Драматург болуп кетти, ал агай көп үйрөттү. Анан институтка келгенден кийин да ошол Спартакиадада ойноп, кийин анан ошол институттун курама командасына кирип калып, ал жерде 10 жыл ойноп жүрдүк. Бизге абдан шарт түзүп машыгуудан өтүп жүрдүк андан. Анан азыркы эми көбүнчөсү ошол аналитика кылып, башкаруу системаларын кандай бир мындай кылганды жакшы көрөм да. Көп башка мамлекеттерде кандай жетишкендик болуп атат, эмне болуп атат деп ошондой. Ал эми спорт жагынан азыр эми өзүм үчүн эле фитнеске барып коем, барам, ошо залга барып кичине жүгүрүп, анан анча-мынча кичине упражненияларды кылып, ден соолук чыңдоо үчүн анан жашка жараша дейинчи. Жашка жараша ошондой да. Анан эми өтө эле кызыгып артынан түшүү эмес, кээде бош убакыт болуп калса, эгерде шарт болуп калса, кичине бильярд ойноп коебуз барып ошол. Сизди ушу келе жаткан депутаттык шайлоодо көрөбүзбү? Кандай деп ойлойсуз? Кийинки 26-жылдабы? Эми аны буюрса аракет кылабыз, көрөбүз. Чынын айтышым керек ага. Эгерде ошол эми ал убакта кандай убакыт болот да көрөбүз. Себеби могу 5 жыл депутат болуп иштеп калдым. Иштегенде ал жерде эле ошол өзгөчө ошол өзүбүздүн Өзгөн районунда мен көбүрөөк анча-мынча элдин көйгөйүн көтөрүп, кызмат кылып, көмөк көрсөтүп, жардам бердик. Анан эмгек деле бар ал жерде иштеген. Анан 26-жылга чейин жашайлык, көрөбүз эми ал. Кудайдан маңдай болсун. Алазим сизге чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Убакыт бөлүп келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр гана биз мамлекеттик ишмер Алазимович менен маек курдук. Амандашканча жаңы выпусктарда көрүшкөнчө.